Бекзат деген бала. Sen ата энең бар, бир тууган эжелериң, сиңдилери, карындаштарың бар баласыңбы? Же сен эшек тууганбы? Тартиби жок акмак. Оозуңан ак ит кирип карап чыгып атат. Сен Орозайымдай кыздай боло албайсыңбы? Орозайым кыздын башында миңдеген миллиондогон акыл эс, намысы бар. Сага окшогон кыргыздын түсү жаман, өңүң жаман, оозуң жаман бала экенсиң. Тартиби жок. Сенин көрө турган көрүңдөй казылып калды, даяр болуп калдың. Жакында барасың ошол жерге. Сенде тартип деген жокпу? Кыргыз элин жок дегенде бизге окшогон энелерди сыйлап сүйлөбөйсүңбү? Кандай акмак баласың сен, а? Же сага 100 000 деп 50 000 деп акча төлөп атат да ана бийликтегилер. Келип туруп, Адахан дейсиң, Адахандын эмне тебешиң тербеттиң беле? Акмак, эртеңки күнүңдү ойлоп жашагын. Же өлүгүң келип калды окшойт, а? Шишиң толуп. Эмне мынча тартиби жок баласың, а? Сен кыргызсыңбы өзү? Же башка жактан келген чыккынчысыңбы? Эмне ошо деп сүйлөйсүң, а? Тилиң сүйлөбөй калса экен, мени каргышым жаман, тилден каласың. Уктуңбу? Бул бийлик дайым эле сени ушинтип сыйлап турбайт, акча берип. Акча үчүн сүйлөгөн жүзү жок, арам. Кудай бар үстүңдө. Сен акчага канча бир 2 жыл 1 жыл жашайттырсың. Анан кийин Кудай көрсөткөн күндү көрүп каласың сен. Тартибиң менен болуп, акылың менен болуп сүйлөгөн, уктуңбу? Бизге окшогон энелердин каргышы тийгенде көргө кирип каласың. Кире турган жериң таппай көргө кирип каласың. Уктуңбу? Тартибиң жок бала экенсиң. Орозайымга сөз тийгизбей, уктуңбу? Орозайымга асылбагын сен. Орозайымдай акылдуу болуп алсаң, ушинтип сүйлөбөйт элең. Орозайым өз билими менен, өз күчү менен ушундай даражага жетип отурат. Жогорку кеңештин депутаты болуп отурат. Сен болсо эшик шыпыргыч, бирөөнүн аркасына арчыгыч болуп жүрөсүң. Акылы жок, сага окшогон кемчотой балдар жетелеме болуп ушинтип сүйлөшөт. Акылың болсо билимдүү болуп, келечекти алып барбайт белең, бир жерде отурбайт белең, бакыйып чоң болуп. Сен отура турган мээң жок үчүн ушинтип сүйлөп атасың да. Жетелеме болуп. Мындан кийин өзүңө келип жүргүн, уктуңбу? Менин каргышым жаман эме. Менин каргышым урганда сен жаман болосуң. Сен кошо кетесиң, бийликтегилер ошо сени сатып алган акмактар да кошо кетет. Ошон үчүн акылыңар менен болуп жүргүлө.